Аксак районундагы Гүлкарт айыл аймагына караштуу Жалгыз Жаңгак айылында 375 орундуу Казакбаев орто мектебинин курулушу 80%га бүткөрүлдү. Курулушка республикалык бюджеттен 127 миллион сом акча каражаты каралган. Отделочный материал 100% келген. Отделочный сырты кетип атат. Сыртта тиги стадиону бар, волейбольный, баскетбольный площадкалар бар. Аларды эле Кудай кааласа жакында баштайбыз. Уже даярдап планировка кылып койдук. Долбоордо ашканасы, актовый залы, спорт залы, компьютердик кааналар каралган. Ички эмеректерине чейин камсыздалат. Курулуштун 85% аяктап калды. Экинчи кабатында пол, калгаларын орнотуу иштери жүрүп жатат. Биринчи кабатында болсо шыптары орнотулуп жатат. Шап бар ушул иштесе болот кыргызстанда. Чет элге чыкпай эле. Азыр стройкалар фарсетте жүрүп атат. Сырткы өлкөгө чыкпай эле Кыргызстанда иштесе болот. Курулуш ишканасына жумушчу күчүн жергиликтүүлөрдөн тартуу тапшырмасы берилген. Тилекке каршы 50% гана айылдагы тургундар. Болбосо коңшу Өзбекстандан келген куруучулар басымдуу. Жергиликтүүлөрдүн көбү сырткы өлкөлөргө иштөөгө кызыктар. Бүгүнкү күндө мында курулуш иштеринде 30-40 миңден айлык акы төлөнүүдө. Жабдуулары камтылган, паркалар камтылган, класстардын ичине шкафтар камтылган. Стулдар, мугалимдерге ошонун баардыгы смертный стоимостька кирген. Компьютер жабдыктар барбы? Компьютерный жабдыктар бар, телеинформатика кабинети. Быйыл 25-жылы Жалал Абад областы жылдагы жылдар салыштырмалуунда жемиштүү жыл болот деп айтсак болот. Себеби алдын ала бекитилген титулдук тизма боюнча азыр биздики жалпы жолунан 208 объект бекитилди. Бизде Жалал Абад областынын тарыхында мындай болгон эмес, көп курулуш иштери жүрүп атат. Андан сырткары долбоорлор даярдалып, дагы башталуучу мектептерибиз бар. Анан негизинен быйылкы жылга 31 августка карата биз где-то 35 объект тапшырганга даярдап атабыз. Сапарбай Казакбаев орто мектеби быйылкы 2025 жылдын 1-сентябрында пайдаланууга берилет. Ал эми Жалал Абад облусунда республикалык капиталдык салымдар беренесинен каржыланган 208 объектиде курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Алардын 44-ü мектеп. Буйруса 31 августта 35 имараттын курулушу бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.